Кыргыз Республикасынын демилгеси боюнча 2021-жылдын 16 декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясынын катышуучулары 2022-жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүү эл аралык жылы деп жарыялоо жөнүндө резолюциясын бир добуштан колдошкон. Учурда мамлекет башчысынын Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында жана Глазгодагы өткөн климат боюнча лидерлеринин саммитиндеги билдирүүсүндө айтылган Кыргыз Республикасынын бир катар башка демилгелерин илгерилетүү боюнча маселелер иштеп чыгууда. Обеспечивая безопасную утилизацию вредных отходов, управление отвалами и их хвостохранилищами. На протяжении 3 десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств, не имеющих выхода к морю, целью решения проблем устойчивого развития и влияния изменения климата. По нашей инициативе 2002 год был объявлен Международным годом гор. В том же году в Бишкеке прошел первый глобальный горный саммит, а в 2018 году уже 4-й Всемирный горный форум. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН от группы друзей горных стран мы инициируем, чтобы вновь объявить 2022 год Международным годом гор. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине 2022-жылдын 1-мартына чейин тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылды. Азыркы күндө мөңгүлөр эрип атат. Ошон үчүн албетте ошого көбүрөөк маани берип, жалаңкана тоо өлкөлөр эмес, башка бүтүн дүйнөнүн өлкөлөрү да ошого көбүрөөк маани берип, ошол процесстерди токтотуш үчүн аракеттениш керек. Ошон үчүн азыркы күндө президентибиз Садыр Жапаров ушундай жарлыкка кол коюп атат. Кыргызстанда тоолуу экосистемаларды коргоо жана климаттын туруктуулук жылы деп ушул жарлыктын алкагында бир план иштеп чыгарылат. Жол картаны иштеп чыгуунун алкагында айыл чарба, энергетика, өнөр жай тармактарында экологиялык жана климаттык иш-чараларды жана долбоорлорду ишке ашыруу маселелери каралат. Ошо көчөгө указ менен бир айдын ичинде ошо биз өзүбүз мындай кандай иш-чара көрөбүз, кандай мероприятияларды аткарабыз деп ошонун баарын так иштеп, и башка министрлстволорду, башка жанагы айыл өкмөттөрдү, коомчулук менен кандай иштерди жүргүзөбүз, ошо жерге өзүбүздүн максаттарды коюп, анан аткарышыбыз керек да, жылдын этегине чейин. Илимий жагынан дагы иштер жүрүп, чындыгында эмне болуп жатат, кайсыл түрдүүлүктөр азайып бара жатат, суунун азайышы, жаандын азчаашы эмне деген кесепеттерге алып келди. Ошону менен бирге бизде ошо боло турган кандай прогноздор бар деген илимий көп мындай изилдөөлөр керек да. Андан тышкары менин оюмча ошол академиялык сектордон тышкары ошол эле бизнес сектору, ошол эле жарандык коомдор, анан өкмөт деңгээлинде дагы иш-чараларды алып барчу чоң мындай план болуш керек. Ошондой эле Токой чарбасын экотуризмде өнүктүрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды, илимий практикалык конференцияларды өткөрүү каралат. Нурай Кайратова, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ.